Баткен шаарынын көчөлөрүнүн кесилишине өткөн жылы светофорлор орнотулуп, жол кыймылы жөнгө салынган. Бирок көп узабай ар кандай себептерден улам иреттүү иштебеген жол чырактар айдоочуларды түйшүккө салып жаткандыгын айтышууда. Жол кыймылынын коопсуздугун сактоо максатында орнотулганы менен кайра кооптуу абал жаратууда дешет. Светофорлор бир күн карасаң, бири иштеп, бири иштебей калат. Биринин цифрасы 1-ди көрсөтсө, бири 10. Же бири жашыл күйсө, бири кызыл күйүп турат да. Мындай каршылаштаган. Түшүнүп болбойт да, бизге мындай кайтып ыңгайсыздык жаратып атат да өткөнгөчө. Баткен шаары облустук статустагы шаар болуп, инфраструктурасын жакшыртуу боюнча аракеттер көрүлүүдө. Жол чырактардын орнотулушу менен калаабыз дагы да көркүнө келди. Бирок көпчүлүк светофорлордун иреттүү иштебегендиги шаарда башаламандыктарды жараткан учурлар кездешет. Облус борбору болгондуктан мындай терс көрүнүштөрдү убагында көзөмөлдөп турса дешет тургундар. Баткен шаарына келип калсаң, светофорлордун иштебей турган жерин көрүп каласың. Айрыкча мына чыга беришинде, наркы Батмудан бияк карап кеткен жактарда кээде светофор иштебей калат да. Эми мен айтайын дегеним, ушул иштебей калган нерсени кандайдыр бир ишкана болсо керек, аны улам жаңылап тура турган да. Алар өз кезегинде жаңылап турса. Жолдогу светофорлордун көбүнчө байкап калабыз, машина менен барасак кээде иштеп калат, кээде өтөйүн деп иштебейт экен деп өтсөң уже күйүп эмелер жанып калат. Ошондуктан көпчүлүк центрибизде башаламандыктар туудурат да. Тиешелүү жетекчилер ошону көзөмөлдөп карап, иштебеген иштетип, ошолор караштырмай акса, шаардын центри болгондуктан кийин кичине тартипти оңдош керек. Баткен шаарындагы жол чырактарды көзөмөлдөө милдети шаар бийлигинин муниципалдык менчик департаментине жүктөлгөн. Алардын айтымында жол чырактар шаар бийлигинде түйшүккө салып жатыптыр. Анткени атайын адистердин жоктугунан бузулуп калган светофорлорду калыбына келтирүү кыйынчылык жаратууда дешет. Жолун таап оңдошкону менен көп өтпөй кайра бузулат экен. Жалал Абадтан чакыртканбыз. Келишип бул жерге көчөдөгү бардык шаардын ичиндеги светофорлорду текшерип, майда баяндай бузулган эмелерин оңдоп беришкен. Оңдоп беришкенден кийин кайра эле билбедим. Бир аптанын ичинде кээ бири иштеп атат, кээ бирлери бир аптанын ичинде эле кайрадан дагы же свети күйбөй калат, же баягы эсептегич эмеси таблосу чыкпай калат да, ушундай чала-чыгым. Жол чырактарды орнотууга Жапон элчилиги тарабынан 5 миллион 747 миң сом, шаардык бюджеттен 155 миң сом акча каражаты жумшалган. 2 жылга жетпей жарактан чыгуусунун бирден бир себеби шаардагы электр энергиясынын туруксуздугунда дешет адистер. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.